100 000 сом. Бул 29 январда Кумтөргө учкан вертолеттун керосин чыгымы эле. Ошол күндөрү тоонун башындагы Кумтөрдө Балбак Төлөбаев баштаган бир топ депутат жана Акылбек Жапаров менен Бакыт Төрөбаев жүрүшкөн. Алар ачык айтпай жатышат, бирок Кумтөргө атка минерлер вертолетчон барып келгенин Медиа Хаб өз булактарынан билди. Airbus H-145-тин Бишкек-Кумтөр-Бишкек сапары 5 сааттан ашкан. Эсептесек, ага аз дегенде 100 000 сомдук керосин кетет. Бийлик бул вертолетторду алып жатканда чукул кырдаалда кырсык болуп кетсе гана колдонобуз деген. Андан тышкары арендага алса да болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалсак, ал күндөрү Кумтөр жак тынч эле болуптур. Арендага да эч ким алган эмес. Андай болсо чыгымды ким төлөдү? Это сон какой-то. Минуточку. За чей счет этот банкет? МЧС, президенттик аппарат, жогорку кеңеш жада калса Кумтөрдөн да сурап биле алган жокпуз. Бири-бирине шылтап кутулушту. Кумтөргө машина менен эле Сопсонун